Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин видеобуз үй жыйноо, тазалык жөнүндө болмокчу. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Анткени мен бүгүн сонун бир каражаттарды таптым, аябагандай эффективдүү жана мен мурда билбеген, мисалы, ушул автомат идиш жуучу машинага салган таблеткалардын көптөгөн буюмдарды, ошондой эле кийимдерди тазалап коерун мен мурда билген эмесмин жана сиздер менен дагы бөлүшүп, дароо текшерип көрүүнү чечтим. Келиңиздер, анда эмесе чогуу көрөбүз. Бир таблетка менен эле көптөгөн буюмдарды тазалап алсак болот экен. Ал үчүн үстүнө кайнаган сууну куябыз. Сөзсүз түрдө таблетканы жакшылап эритип алабыз. Андан кийин чача турган идишибизге куябыз бардыгын. Эң алгач эле бут кийимдерди тазалап көрүүнү чечтим. Азыр жаз мезгили болгондуктан ак бут кийимдер тез эле кир болот. Ошондуктан күнүмдүк колдонуп турганга жакшы экен. Чачкандан кийин 1-2 мүнөт коюп, андан кийин арчып тазалап турсак, кири абдан жакшы кетип, тез дагы болот. Ал эми жууганда болсо, мен башка каражатты колдондум. Бардыгын жууп дагы текшерип көрөбүз азыр. Айна ошондой эле Faberlic компаниясынын жакшы дактарды кетирген каражаты бар, ошону колдонобуз. Бул болсо кадимки эле айна, 1 кашык кошобуз. Ал эми бул дактарды кетирген каражаттан мен жарым кашыктай коштум. Өзүнүн кашыктары бар ушундай. Жана ысыгыраак сууга коюп 58 мүнөттө бут кийимдерди жууп алабыз. Ал эми бут кийимдер жуулганча балдардын кийимдерин дагы текшерип көрөлү, жууп. Бул мисалы эски тактарды кандай кетирет билбейм, бирок жаңы тактарды, мисалы сыя же болбосо краска боло турган болсо, аларды оңой эле кетирет экен. Ал эми эски тактарды болсо, мисалы өңү өчүп кеткен кийимдердин өңүн ачып, мага негизи жакты. Азыр сиздерге дагы көрсөтөм. Колдонуусу, мисалы 1 кашыкка ысык кайнаган сууну куябыз. Жакшылап аралаштырып алып, кийимдерди салып, чылап коебуз муздаганча. Мен бардык кийимдерди бир чылап алууну чечтим, ошондуктан көбүрөөк болгондуктан дагы 1 кашыкты ысык сууга аралаштырып алып, ысык сууга аралаштырганда көбүрөөк үшүнтүп чыгат, ошондо эффективдүү болот. Андан кийин ушул суу муздаганча 1-2 сааттай чылап койсок болот. Андан кийин колго жууп, же болбосо автомат машинага салып салабыз. Бут кийимдерди болсо аябагандай жакшы сонун тазалады. Бул ошол дактарды кетирүүчү каражат. Жана ошол эле бир таблетка менен башка колума тийген бардык идиштерди дагы жууп көрүүнү чечтим. Мисалы чайниктер ар дайым тамак аштын жанында болуп, май чачырайт. Ошондой эле айнек идиштер дагы өзгөчө башкача дактар болуп, кир болуп калат. Ошолорду чачып, 1-2 мүнөт коюп, арчып, тазалап койсок эле бардыгы жакшы кетет экен кирлери. Эгер керек болсо дагы бир жолу чачып койсок болот. Аябагандай жалтыратып, сонун кылып жууп койду. Жана ошондой эле айнек идиштерди дагы жакшы тазалап жууйт экен. Албетте ар бир буюмга, ар бир идишке өзүнчө арналган каражаттар дагы толтура. Ал эми биз бүгүн бир таблетканы бардык идиштерге колдонуп көрөбүз. Ал эми башка каражаттар боюнча суроолор болсо, албетте комментарийге жазыңыздар. Жана ушул духовканын листтери боюнча дагы сурагандар көп болот. Сиздики ар дайым жаңыдай болуп турат дейт, бирок мен 5 жылдан ашып калды колдонгонума. Ар дайым пергамент кагазын колдоном, ошондуктан көп күйбөйт. Эгер биз дайыма майлап сала турган болсок, самсы бышырганда, булочка бышырганда май болгон жерлер сөзсүз күйөт дагы, идишибиз тез эскирет. Ал эми бул таблетканы мен биринчи жолу колдонуп жатам, бирок мага абдан жакты. Мисалы ушул темир торчодогу майларды тез эле кетирип койду. Чачып 1-2 мүнөт койгондо эле. Эгер абдан кир болсо, анда 1-2 жолу кайталап чачып жууп алсак болот, албетте. Бирок күнүмдүк колдонгондо, мисалы бир колдонуп эле аркасынан дароо жууп койсок, сонун болуп жалтырап, ар дайым жаңы бойдон турат. Ошондуктан дайыма колдоном буюрса.
кийимдерим дагы бир аз муздап чыланып калды. Баардыгы таза кийимдер болгону менен суу абдан кир болуп калды. Демек бул мурунку кирлерди дагы жакшы кетирди деп айта алам. Анткени өңү өчүп кеткен, өңү бозоруп кеткен жана кир өңдөнүп калган кийимдерим агарып тазарып калды. Эми машинага салып жууганда дагы мындан дагы таптаза болуп калат буюрса. Фаберликтен дактарды кетирген каражатын колдонуп көрүп, абдан ыраазымын. Кийимдерим жапжаң болуп, сонун болуп калды. Сыя менен краскалар кетпей калат дедим эле, бирок баардыгын кетирди. Ошондой эле ыргытам деп жаткан футболкаларыма дагы экинчи жашоо берилди десем болот. Дактарын кетирип, өңү дагы ачылып, бозоргон кийимдер кайра өзүнүн өңүнө келди. Анча мынча дактар эле кетпей калган болбосо, сиздерге камерадан билинбеши мүмкүн, бирок мага аябай эле билинип жатат. Өңдөрү ачылып, кайрадан жаңырып калганына. Ошондой эле ак түстөгү кийимдерди дагы ыргытам деп жаттым эле, аябай бозоруп кеткенинен бирок кайрадан апапакай болуп, сонун болуп калды. Андыктан сиздерге дагы сунуштайм, эгер баардык каражаттар боюнча суроолор болсо, мен видеонун алдына номеримди калтырып коем, жазып сурасаңыздар болот. Мага эң эле жакканы ушул эмеректерди тазалаган абдан жакты. Башка каражаттардай болуп, аябай көөрүп, самын болуп, ал самынды кечке тазалап отурбай эле чачып койдум дагы. 1-2 мүнөттөн кийин жөн гана арчып койсом, бүт бардык дактарды таптаза кылып кетирди жана самын болуп көөрбөй менин убактымды дагы алган жок. Жөн гана таза сууга майлыгымды жууп туруп эле 1-2 жолу арчып койдум. Ошо менен сонун болуп тазаланып калды. Өзүңүздөр көргөндөй эле ар дайым кичинекей балдар мисалы кол менен кармаганда эле каша, сүт, ошондой эле башка тамак аш тез эле кара түстүү буюмдарда көрүнүп калат. Ошолорду кечинде тазалап койсок, эртеменге чейин кургап калат экен, сонун болуп. Бул бир таблетка менен башка дагы көптөгөн буюмдарды тазаласак болот экен. Эгер сиздерге кызык болсо, плюс белгисин калтырып коюңуздар, дагы бир видео тартып көрсөтөйүн. Ал эми бул видео пайдалуу болгон болсо, жакса лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.